Yaktı. Hazır başlar uzanyan bekleyen joy'damız için. Ketdi. Dag'ın amanatga xiyanat qiladi. Endi mınau Şairbek'tin bizge berip atkan uşul marekesi sizler menen bizlerge amanat boldu tuğanlar. Uşul amanatты жақшылыğa kılıp, biri-birimizni kapa kılbay, biri-birimizni tartıp türtüp, anday-bunday kılbay, uşul amanatga xiyanat kılbay, uşul jiyinди ötközüp, sүйünüp, köptön köp esте kala turgan жақшы bir күндөрдөн болуп калсын биздин жашообуздагы. Акты баштардын алдында ушул улак берип аткан биздин досубуз, шайыр досубузга жалпы келген жамаат ыраазычылык айтайлы. Палвандарга силерге шартын түшүндүрдү. Ар бир улакчы бияк улакты алып келгенден кийин ошол жерден той эсине калуу тилегиңиздерди айтып, ынтымак менен эми жана башында айтылгандыр, биз кечирээк келип калдык. Палвандар эсиңиздерде болсун.
Şu şehirlerde kısırda zamanlarda da asasına şu bol Türkiye'deki gerektiğinde yerine dünya kızmaklığa yaşı uğurlara olsun. Onu toytunacağız. Niye getirmişler de burada? Ama ayıp duruyor ya niye Babalar, Allah'ta alıp gelir. Maraş'ta Gülcük'te aşiret bir topu. Aşiret topu. Gülcük. Dostlar alıp Gülcük'te var. Maraş'ın olsun. Gülcük değer olsun. Evet. Bana. Yol arkada. Hayır arkada. İyileri kalmaya geçtiler bana. Men Taşiyev Şairbek Kıdırşaевич. Ушул Барпөрөнүн тургуну боламын. Мен мына 5 уул, бир кызым бар эле. Кече 20-октябрь күнү үй той кылып, ушу уулдарыма той кылып, балдарыма той кылып, той кылган элем. Ошонго арнап элден бата алып койгонмун. Улак өткөзүп беремин депчи. Анан эми Кудай буйрса, Кудай буйруп, мына бүгүн ушул күнгө туш келген экен. Бүгүн ушул улакты өткөзүп, мааракени өткөзүп коелу деп атабыз. Şu bir tuğandarı menen, uruk tuğanı menen, el jurtu menen, aylapa menen çoğu birlikte şu bugün kündü kengeşi bugün күнгө чечкенелек. Ушул бүгүн эми Кудай буйрса күнүбүз да ачык болуп турат, жакшы болуп атат. Эми азыр ушул мааракени баштаардын алдында турабыз. Кудай буйрса эми жакшы өткөзүп алалы деген ниетте турабыз. Ошол мааракеге эмнелер коюлду? Бир аз кыскачараак үстүнөн айтып берсеңиз. Азыркы бүгүнкү мааракелерге ушу жанагы акчалай сыйлыктарыбыз бар. Koy, torpok, topoz degендей, tay, tokulu atlar var, töölөр var, anan keyin altın kur var, anan keyin baş baygeler şu 4 avtomobil koyganбыз. Uşu bizdin Kırgızdın palvandары чыныгы өзүнүн күчү менен, ооматы менен утуп алсын деген ниетте. Анан кийинки ушул оюнга өзүңүздүн дагы баягы тулпарларыңыз бар окшойт, Менин да ушул тулпарларым бар. Ушул тулпарым аты Сур деп коебуз буну. Азиз иним болот, Азиз палван деп ушул өрөөндүн эң күчтүү палвандарынын бири. Ушу бүгүн эми азыр үмүттөнүп турабыз, бир ушу тулпарларыбыз да бүгүн бир жакшы жетишке жетишет деп. Тулпарыңыз тууралуу бир аз маалымат берип өтсөңүз. Тулпарыбыз азыр 3 асы болду. Көп жыйындарга катышып, ушул өзү кыргыз, накта кыргыз пародасынан болот. Көптөгөн ушу мааракелерде жанагы алдыңкы байгелерди алып турат ар дайым эле. Көптөгөн жерлерди алып, анан эң бир жакшы көрүнүктүү жетишкендиктеринен айтып өтсөңүз бул аттын. Жетишкендиктери эми жанагыдай биз мындай санап деле эме деле кылбайт экенбиз. Топоз, автомобилге таштаган күндөрү болду, тайлар, койлор, анан кийин бизде жанагы кыргыздарда сорундар бар, 9-дук депчи. Ошо 9-дуктарга таштаган күндөрү болгон. Анан дагы ушул жалпы калың эл журтунда эмнелерди каалап өтөсүз? Мен эл журтума ушу жанагы тынччылык, аманчылыкты каалаймын. Кудай буйрса, ушу бүгүнкү күндөй болуп эле жадырап жайнап, ачык жүрө берсин эл журтубуз. Эч качан көңүлдөр чөкпөсүн. Бир туган, урут туган эл журтум тынч болсун, жакшылыктары болсун, аманчылыктары болсун. Кыргызстаныбыз гүлдөп өсүп, эртең бир күнү ушу жанагы алдыңкы мамлекеттердин катарына кошулуп, Кудай буйрса, Кыргызстаныбыз үчүн бир уч топурак, бир кадам жерибиз үчүн жаныбызды аябаганга чейин даярбыз. Evet.
Assalamu алейкум кыргыз элим. Мына азыркы учурда биз Жалал Абад областынын Барпы жергесинде турабыз. Биз атайын Жалал Абадтык достордун чакыруусу менен атайын ушул Жалал Абад жергесине улакка келип отурабыз. Көкбөрүгө. Биз Көкбөрүнүн мындайча айтканда көрмандары болобуз десек да жаңылбайбыз. Азыркы учурда Көкбөрү мына өзүңүздөр көрүп тургандай өтө мыкты деңгээлде болуп жатат. Бул жерде сорундар да өтө чоң деңгээлде, өтө күчтүү. Biz ne deyt elek? Biz de ушундай той берип Кыргыз элине, Кыргыз элинин достугу үчүн, ынтымагы үчүн бүт ар жактан коноктор чакырып, баардыгын сыйлап, бата алгыбыз келет. Biz de Кудай кааласа өзүбүздүн уулдарыбыздын тойлорун ушинтип өткөзүүнү каалайбыз. Сиздерге да каалайбыз. Ар дайым ден соолукта болгула. Рахмат. Кыргыз элим ар дайым бар болсун, бир болсун.